Кадырлуу калайык калкым, урматтуу мекендештерим, дүйнө менен биз да капыстан келген илдетке туш болдук. Тарыхыбыздагы кыйын учурду башыбыздан өткөрүп жатабыз. Бул апат биздин элибизге да кайгы алып келди. Илдеттин кесепетинен ондогон мекендештерибизден айрылып калдык. Кыргыз мамлекетин өнүгүш үчүн өмүрүн арнап, элим жерим деп жашаган инсандарыбыз кайтыш болду. Каза болгондордун жаны бейиште болсун деп тилейбиз. Өз жакындарын жоготкон мекендештерибиздин аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Дарыланып жаткан бейтаттарыбызга Кудай шыпасын берсин деп тилейбиз. Кадырлуу калайык журтум, азыр элдин саламаттыгы үчүн аеосуз күрөш болууда. Бул күрөштүн ийгилиги элдин биримдигинен көз каранды, ынтымак, тилектештик менен ар бирибиз жарандык жоопкерчиликти бийик сезсек, бул балени жеңебиз. Бүгүнкү күндүн баатырлары, дарыгерлерибиз өз өмүрүн тобокелге салып, көзгө көрүнбөгөн душман менен жанын аябай кармашып жатат. Алардын ак эмгегине таазим этип, терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу кыргызстандыктар, адам өмүрү баарынан кымбат. Өлкө президент катары мен үчүн мындан өткөн ыйык да, бийик да түшүнүк жок. Ар бир жараныбыздын саламаттыгы мамлекеттик мааниге ээ. Жооптуу атка минерлерден элдин саламаттыгы үчүн жан үрө иштешин талап кылып жатам. Азыркы кырдаалдагы көйгөйлөрдүн чечилиши жеке өзүмдүн, коопсуздук кеңештин көзөмөлүндө. Кайсы өлкө болбосун, элдин бийликке болгон талабы күчөөдө. Бул табигый көрүнүш. Бизде да элдин талабы кайсы бир маселелер боюнча нааразылыгы ачык айтылууда. Баарын көрүп, түшүнүп турам. Кемчиликтер аз эмес. Мен да сиздердей болуп, алардын тез чечилишин каалайм. Бул 30 жылдан берки топтолгон көйгөйлөр деп актанып отурууга, күнөөлөрдү издөөгө азыр убакыт жок. Ошондуктан тынбай иштеп жатабыз. Болгон аракет көрүлөт жана милдеттер аткарылат. Урматтуу элим, кадырлуу калкым, эл башына түшкөн азыркы оор сыноо ынтымагыбызды чындады. Ишкерлерибиз, ыктыярчылар, деги эле кайдыгер эмес мекендештерибиз жардамдарын көрсөтүүдө. Мындан ары да бекем ынтымакты, шиелген биримдикти, нукура тилектештикти көрсөтөлү. Жоопкерчилик ар бирибизде, ар бир жаран өз үй бүлөсү, балдары үчүн жоопкер. Менин жоопкерчилигим элимдин алдында. Сиздердин колдооңор менен бул кыйынчылыктарды жеңебиз. Мен сиздерге ишенем, урматтуу мекендештерим. Дорогие соотечественники, в эти тяжелые дни мы все вместе показали наше единство и сплоченность. Выражаю огромную благодарность за вашу стойкость. Все граждане страны объединились против невидимого врага, поддержали усилия государственных и местных органов власти, помогают нашим медикам. В эти дни мы единый народ Кыргызстана с честью и достоинством преодолеваем суровые испытания истории. Мы вместе с благословением Бога и благодаря дружбе народа победим в этой суровой схватке за жизнь и здоровье наших людей. Урматтуу мекендештерим, эл арасында азы суроо көп. Алардын бири чет элден эл аралык финанс уюмдарынан келген жардамды бийликтегилер жеп койду деген сөз. Бул боюнча өкмөт элге ачык маалымат берүүдө. Бизде ачык коом, элдин, мамлекеттин рызкысына кол салгандарга мен тараптан аео жок экенин билесиздер. Ошондуктан сиздер менен биргеликте өлкөгө келген жардамды максатсыз коромжу кылдырбайбыз. Кадырлуу калайык журтум, улутубуздун улуу инсаны Чыңгыз Айтматов айткандай, бүгүн баарыбыз бир кайыктабыз. Куттуу элибиз мындан катаал апатты, мындан оор кыйынчылыктарды жеңип, эл болуп, журт болуп, улут болуп ушул күнгө жеткенбиз. Ата бабабыз муратка калтырган ыйык өлкөбүзгө, элибиздин саламаттыгына аяр мамиле кылуу жоопкерчилиги бизге жүктөлдү. Тарых алдында, келечек урпактардын алдындагы жоопкерчилик милдетибиз бийик. Элибиздин азыркы муундун кайраты, руху оор сыноодон өтүп жатат.
Keremet Kırgız жерибиz, аскасы бийик ала тообуз, алтындан кымбат ысык көлүбүз бар. Бул баарыбызга түгөнбөс кайрат берет. Кыйынчылыкка башыбызды ийип, мүңкүрөп алган жокпуз. Руху күч телибиз, элин эмгек кылчу мамлекеттик бийлик бар. Кыргыз кандай оор болуп турса да жакшымын дейт. Жакшыны оозонгон элди жараткан Кудайым өзү колдойт. Жараткан Кудайдын колдоосу менен, элибиздин биримдиги менен буйруса, бул күндөрдү да бийик абир, ар намыс менен өтөбүз. Ар дайым элибизде аманчылык, жергебизде тынчтык болсун. Сүйүктүү Кыргызстаныбызды Кудайым өзү колдосун. Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Акыркы күндөрү ушу Алла Тааламан берилген чоң сыноону башыбыздан өткөрүп жатабыз. Мындай пандемия оорусун өмүрүмдө да көргөн эмесмин. Биздин ата-энелер дагы, чоң аталар да көргөн эмес. Ушундай оор учурда башыбыз биригип, ушу жалпы кыргыз эли бири-бирине кайдыгер карабай, ушул жалпы волонтерлор, активисттер, бизнесмен байкелер, ар кандай лидерлер чогулуп, больница курушуп, элге жакшы шарт түзөлү деп биригип атканына терең ыраазычылыгымды билдирем. Жалпы карапайым элге рахмат. 1 сом болсо дагы 100 сом болобу чөнтөгүнөн чыгарышып, счетторго которуп, жана ошондой эле ырчылар, бизнесмен байкелер чогутуп, биздин доктурларга жардам берип, ушундай оор абалда өзүңүздөрдүн жардамыңыздарды көрсөтүп жатасыздар. Чоң рахмат. Жана ошондой эле жакындарын жоготуп алган мекендештерге көңүл айтабыз. Мындан ары дагы бул ооруну күчөтүп албаш үчүн телевизорлордо бардык жерлерде айтып келатат. Эрежелерди так сактап, ооруну таратпоого, башкаларга жугузбоого аракет кылалы. Мен дагы азыр бир жумадай сыркоолоп, Кудайга шүгүр, жакшы болуп калдым. Азыр состоянием жакшы. Өзүмдүн салымды кошуу максатында жалпы ушул биздин гифтин спонсорлордун атынан, биздин катышуучулардын атынан, организаторлордун атынан квартира алып элибизге ойнотобуз деген каражаттар бар болчу. Мындай учурда, мындай оор абалда биз гифтин баарын жыйыштырып, ошол каражаттардын бардыгын азыр кайрымдуулукка жумшашыбыз керек. Азыр бизде кассада, ошо счетто 2 миллион сомдой бар. Ушул акчаны мен толугу менен ушул Бабыр Төлөбаев агабыз уюштуруп жаткан ушул 2 общежитияны азыр больница кылып атат. Ошол жака кислородный концентратордон дагы тышкары көп аспаптар керек экен, көп оборудованиялар керек экен. Ошол жака жумшалат. Себеп дегенде мен бул адамды, инсанды жакшы тааныймын. Бул бүт ушу финансы маселесин туура, ачык айкын, таза отчеттору менен туура нукка жумшайт деп толук ишенемин. Кудай буйруса, ушул биздин жалпы гифтин катышуучуларына, спонсорлоруна терең ыраазычылыгымды билдиремин. Сиздердин каражатыңыздар, ушу сиздер берген бул акчалар, булардын бардыгы ушу адамдардын жанын куткаруу максатында жумшалат. Эгерде гифти аягына чейин бүтүргөн жоксуңар, шарттарды аткарган жоксуңар деген демөөрчүлөр, спонсорлор акчамды кайтарып бер десеңиздер, ушул пандемия оорусу бүткөндөн кийин өзүм маңдай терим менен иштеп сиздерге кутуламын. Эгерде соопчулук иш кылдык десеңиздер, анда
бизге ишениңиздер. Бул акчалардын бардыгы ушу кыргыз элибиздин жанын куткарып калыш үчүн ошол максатта жумшалат. Себеп дегенде бир квартираны бир үй бүлө утат. Ошол акчалык каражаттардын бардыгын биз азыркы оор абалда туура нукка жумшасак, 1000ден ашык адамдарды жанын сактап калышыбыз мүмкүн. Дагы бир жолу терең ыраазычылыгымды билдиремин. Бул жерде бир гана гифтин спонсору эмес, биздин ошо гифке катышкан жалпы катышуучулардын салымы деп айтсам болот. Себеп дегенде сиздер биздин спонсорлорго убагында подписка кылбай, жакшы биз результат көрсөтпөсөк, биз андай каражат топтобойт элек. Ошондуктан сураныч, сиздердин дагы салымыңыздар абдан зор. Катышуучуларга рахмат. Бул дагы чоң сооп иш. Биздин спонсорлорго ыраазычылык билдирип, алардан отписка кылбай, керек болсо аларга катталып, подписка кылып, алардын маанайын көтөрүп, ушундай каражат бизге берген үчүн, элге жумшаган үчүн чоң бир колдоп коелу достор. Бунун бардыгы бир гана Алла Тааламдын колунда. Эң негизгиси үйдөн сом бербесек дагы, мүмкүнчүлүгү жок болсо дагы үйдө отуруп Алла Тааламан дуа кылып тилегенибиз дагы чоң бул жардам болот кыргыз элибиз үчүн. Ошондуктан урматтуу кыргызстандыктар, бирөөнү күнөөлөп, бирөөнү жамандагандай азыр андай абал эмес. Азыр бириге турган абал. Ынтымакта биригип, ушу Аллахым ушул оор абалдан жеңил чыгып, ата энелерибиздин бардыгы аман эсен болуп, ушу балекеттин бардыгын жеңебиз деген чоң үмүтүбүз бар. Алла Таалабыздан тилейбиз. Барыңыздарга дагы бир жолу